Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн биз Кыргызстандагы саясий кырдаал, пандемия учурундагы абал боюнча ошо Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров менен маектешели дедик. Саламатсызбы, Адахан мырза? Алейкум ассалам. Ушу пандемия учурунда дагы саясат бары бир турмушубузда турат. Бул алдыдагы шайлоо. Кээ бир саясий күчтөр, саясий лидерлер айрымдар шайлоо мөөнөтүн жылдырайлы деген дагы сунуштарды айтып жатат. Муну эки жагынан мындайсак болот. Чындыгында ушундай акыбалда шайлоо үгүт өнөктүгүн жүргүзүү дагы өзүнчө бир мындай бир амаралдык, бир орунсуз нерседей көрүнөт. Экинчи жагынан бирок эгерде биз шайлоону өткөрбөсөк, анда өлкөнүн тагдырын ушул эле баягы чимкирик деп аталган парламентке, ал түзгөн өкмөткө калтырабызбы? Чындыгында жаңы парламенттик шайлоо убагында болуп, өкмөт түзүлүп бир жоопкерчиликти ала турган мезгил турат да азыр. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ар кандай күчтөр бар. Ар кандай себептерден улам айтат. Шайлоону жылдыралы деп, токтотолу деп, бирок ата мыйзам бар, баш мыйзам бар. Баш мыйзам боюнча шайлоо өз мөөнөтүндө өтүүгө милдеттүү, өткөрүүгө милдеттүү. Ал эч кимдин көңүлүнөн, каалоосунан баш ийбейт. Ошондой деп жазылган, ошондой болушу керек. Экинчи маселе, бул абдан туура белгиледиңиз. Эгерде биз жылдыра турган болсок, мындай бир сөз бар да. Орусчасы чем бесконечный страх, лучше страшный конец деген. Азыркы парламент менен, азыркы өкмөт менен күндөн күнгө, сааттан саатка Кыргызстан артына кетип, сазга батып кете берет. Кандайдыр бир чечкиндүү аракеттерди жасап, бул азыркы жагдайдан кутулушубуз керек. Андан кутулуунун бирден бир мыйзамдуу жагы бул шайлоо. Шайлоо менен бүгүнкү бийликти токтотуу керек дагы. Жаңы эл үмүтүн актаган, эл ишенимине ээ болгон партиялар келип, жогорку кеңешке бир элдин үмүтүн жандандыра турган өкмөт куралышы керек. Ошондуктан шайлоону жылдырабыз деп отургандыгы менимче биринчи баш мыйзамды караш керек. Бул жерде эл, баягы бизде бийликтин ээси эл деп айтылгандай, ушу кыйчалыш учурда дагы эл өзү тандоосун жасап, кимге тагдырын тапшырат, чечиш керек деген дагы маселе бар да. Сөзсүз түрдө бийликтин бирден бир булагы жана анын туткасы эл деп турат. Эл өзү чечиш керек, эл байкаш керек, караш керек. Бизден башка мамлекеттерде деле мындай нерселер өтүп атат. Кээ бир мамлекеттер аябай ошол күчөп турган мезгилде жеңиш парадтарын өткөрдү. Россия өлкөсү референдум өткөрдү. Польшада президенттик шайлоо өттү. Кээ бир өлкөлөрдө парламенттик шайлоо өттү. Мына Югославиянын бөлүнүп кеткен өлкөлөрүн карап көрүңүздөр. Мына ошол жерлерде дагы ошо парламенттик шайлоолор өтүп атат. Ошондуктан эми Кыргызстан алардын арасында дагы эле жанагындай кылып ак карга болуп бөлүнүштүн кажети жок. Анан дагы бир азыр мына социалдык тармактарда, башка жакта эл ичинде дагы ошо нааразылык абдан күчтүү бийликке, ал жерлерде абдан көп мындай бир мамлекет башчысынын дарегине айтылган абдан сындар көп болуп атат. Кээ бир учурларда кызматтан кетирүү, импичмент жарыялоо жөнүндө дагы сөздөр жүрүп жатат. Булардын бардыгы ошол кыйынчылыкка кабылган элдин ички нааразылыгынын сыртка чыгышы деп билсек дагы болот да. Бирок биз баягы бийликтерди мөөнөтүнөн мурда кетирүү, күч менен кетирүү жагынан эки жолу мындай нерсе жасалды. Бирок экөө тең эч кандай бир пайда алып келген жери жок да. Кыйроо, артка кетүү, мыйзамсыздык гана болуп жатат да. Ошондуктан бул нерседе сиздин көз карашыңыз кандай? Мен нече жылдардан бери айтып келем, Бүтүн Кыргызстан партиясы болобу, Жеке Мадумаров болобу, күч колдонуу менен бирдемени өзгөртүүгө түйүнөн каршы. Мен өткөндө кайрылуумда да айттым. Жээнбековди кетирүү керек деген туура айтасыз, аябай күчөдү. Социалдык тармактарда бул кезге чейин президенттин атына эмес, кайсы бир министрдин атына дагы мынчалык акарат сөздөр айтылган эмес. Демек, элдин ишеними, элдин чыдамынын чегине жеткени. Мына өзүңүз айтып аткан пандемия маселеси Кыргызстандагы бийликтин алсыз экендигин, сабатсыз экендигин, түркөй экендигин, элине
түк бір күйбөгөндүгүн жылаңачтап көрсөтүп берди. Башта биз айтсак эле чыга калчу эле да, оң жактан сол жактан чыга калчу эле. Өзү эмне кылып койду деген сөздөр көп болчу да. Өзү бирдеме кылыш үчүн өзү бир жерде болуу керек. Уят маселе да, ай ябагандай уят маселе, бул чабаал маселе. Ошон үчүн мага кайрылгандарга айтып атам. Туура революция болуу керек. Бирок революция шайлоо күнү болуш керек. Көчөдө чыгып, оодарып салып, түртүп салып, кетирип салып, андан эч нерсе чыкпайт экен. Себеп анда мыктынын мыктысы келбейт экен, шылуундун шылууну келип калат экен. Мына ушундай болуп калат экен. Даярдыктан өтпөгөндөр келип калат экен. Караңызчы, ушул бийлик мартта, көпчүлүк өлкөлөрдө мартта башталганда, биздин Кыргызстанда бул оорунун жыты да жок эле. Мына ошол мезгилде эл дарбыса бирөө кошо дарбыйт болуп, шашпа деп эскерттим эле. Ошол мезгилдеги эскертүүмдү бүгүн келип көрсөтүшүп атат. Мындай элестетсеңиз, августта кар жок деп айтсам, ноябрда кар жаап койсо, ноябрда карды тартып алып туруп, мына Мадумаров кар жок деп атат деп ноябрда көрсөтүп атат. Мен августта айткан маселе. Бул мартта айтылган маселе. Ошондон бери 4 ай өттү. 4 айдын ичинде 4 тыйындык мындай бир даярдык көргөн жок. Башка мамлекеттер аскердик машыгуу өткөргөн сыяктуу госпиталдарды, ооруканаларды куруп, миңдеген орундарды даярдап коюшту. Кээелери пайдаланган деле жок. Россия Федерациясын карап көрүңүз. Булар ушунчалык караңгы сабатсыздар. Кече айтып атат. Биз Бишкектин тегерегинен жай издегиле деп буйрук бердик. Эми ойгондуңбу? Эми түшүнүп атасыңбы? 4 ай эмне кылып жаттың? Караңыз, 4 ай эмес, биздин кошуна мамлекеттин президенти Шавкат Мирзиёев Манас деген кыргыз айылын түрттүрүп салып түбү менен 40 күндө заманбап шаар мектептери менен, ооруканалары менен куруп койду. 40 күндө, эсиңиздеби? Бул сабатсыздардын колунан 4 айда даяр турган имарат оорукананы даярдаганга акылдары жетпей койду. Булардын түк эч нерсеге акылы жетпейт, колдорунан келбейт. Эми карабайсызбы мына саясаттын сассык оюндарын? Мен ушул жетекчилердин колунан эч нерсе келбейт. Булар ооруга дарт аныктай албайт деп айткан сөздү мына дарыгерлер Мадумаров силерге айтып атат деп менин сөзүмдү кыркып, уламдан улам жармаштырып, Мадумаров кыргыз дарыгерлерине ушундай дарегинен сөз айтты деген. Бул арам. Бул арам, миң жолу кайталайм, арам. Мына кече булар дартка аныктама кое албагандын бүтүн дүйнөгө маскара кылып көрсөттү го. Жөнөкөй айылдагы оорукана эмес, Жээнбековдин жанында жүргөндөрүн Москвага барганда вирус чыгып калып, дүйнөгө шылдың болуп, тойго киргизбей койгон кишидей болуп, шылкыйып кайра келишти. Бул маскара го. Мына кыргыз жетекчилигинин мээсинин жеткен жери ушул. Жок дегенде мындай бир жакшы ата, жакшы эне деген тойго баратканда балдарын бети башын жууп, чачын тарап, жаңгырак көйнөктөрүн кийгизип, анан барат да, туурабы? Даярдык жөнүндө келгенде ушул пандемияга каршы 3 ай ушул жаткан мезгилде 321 миллион доллар келип түштү деп жатат. Ушул мезгилдин ичинде жок дегенде 1000 орун даярда. Баягы медициналык шаймандарды даярда. Анан жок дегенде бир мен сизге кечиресиз. Бул дарылоо протоколун Германиядан сурап алса болбойбу? Россиядан сурап алса болбойбу? Кантип дарыладыңар? Өзүбүздө дагы бир серин чыгып атканда ошонун дарылоону билбесе. Жок дегенде ушул биздин ушу өлүмдүн ичинде күрөшүп жаткан биздин дарыгерлер аябай нааразы болгону дарылоо протоколунун дагы жоктугу. Кептин баары Айдан мырза ушундай болуп атат. Биздин дарыгерлерден айлансаң болот. Ушундай оор, кыйын, себеп ар бир 5-чи жуктуруп алган киши дарыгердин өзү болуп атат. Эмне үчүн? Себеп алардын жеке коопсуздук кийимдери жок. Жок дегенде бет каптары жок. Мына ушундай жагдайда чайканаларга алып барып, мектептердин жанагы спорт залдарына киргизип бүт тыгып салды. Бизде ооруканалар жетиштүү го. Мунун баары ушуну уюштура албаган түркөйлөрдүн кесепети, сабатсыздардын кесепети. Уюштура албайт мындайды. Мээси акылы жетпейт ага. Анан ушундай болуп аткан мезгилде сүйүктүү өкмөт башчысы Абылгазиев өргүүгө кетти. Өргүүдөн кийин эс алуу бүттү, кетти. Ал азыр Кыргызстанда кайда экенин бир Кудай билет, өзү билет. Жээнбеков үчөө билет.
Ушул мезгилге чейин республикалык штабты башкарып келген Боронов мырзаны өкмөт башына койду. Эч нерсе келбейт Айдан мырза булардын колунан. Себеп жөнөкөй эле сабатсыздыктын кесепетинен мүмкүн буларда каалоо бардыр бир нерсени жасаганга, бирок ага акыл жетпейт, тажрыйба жетпейт. Мына караңыз, Өзбекстан ушул мезгилдин ичинде 10 миллион доллардын акча кетирип, баягы жасалма өпкөнү жандандыруучу аппарат чыгарып башташты. Караңызчы, не деген керемет маселе бул. 10 миллион доллар кетиптир. Биринчи баскычында 3 миллион, кечекисинде 6 миллион, натыйжада 9 миллион менен Кыргызстанга, Тажикстанга, Афганистан, Пакистанга сата турган жандандыруучу өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат чыгарып атат. ИВЛ деп коет. Ушуну чыгарып ал. 10 миллион доллар. Биздин кыргыз бийлиги $0,5 миллиард доллардын тегерегинде, $0,5 миллиард доллардын тегерегинде. Жалпысын эсептеп келгенде ошо 500 миллион тегерегинде болот. 640 деп айтып атышат. Суралган. Эми ошол нерсени сурады. Бир беткап чыгаруучу бир ишкана жасай албай атат. Беткап чыгаруучу. Ошол беткапты чыгарып аткан биздин кыргыз ишкерлерине дагы тыюу салып, тоскоолдук кылып, уруксат бербей, кечирип коюңуз, муну чыккынчылык дебей, муну баягы өз элине каршы болгон бийлик дебей, анан эмне деп айтыш керек? Кандай дейсиз? Биз бөтөн жактан сатып алышыбыз керек экен, бирок өзүбүздүн жигиттер чыгарбаш керек экен. Ошо уруксат жок экен. Мадумаровдун оозунан эмне чыккан болсо, ошону шашпай туруп, ар жеринен кыркылап, муну КТР ушундай кылчу илгери. Атайын Ала Тоо программасынан чыгарчу. Муну менен баштарына мүйүз чыккан жок, ошону жасап жүргөндөрдүн баарынын келечектери өтө жаман болду. Себеп бул каргыш деген болот. Мына ушул баягы кече дүкөнгө киргенде бет каптаган, мен башкалардан айырмаланып, башка атка минелер дүкөнгө бирөөнү жибербейм. Биз дүкөнгө өзүбүз барабыз, өзүбүздүн бутубуз менен барып өзүбүз. Дүкөндөргө бет капсыз кирбе деп жазып койгон. Ал жерге бет капсыз кирип барсаң, чуу салып атайын күтүп турган азаматтар да бар. Макул деп кирип баратканда бет капты тагып, чыгып баратканда бет капты чечип койгонунча сүрөткө тартып, ар кандай кылып чыгарган. Аллахтын жазасы болсун. Каралоо. Аллахтын жазасы болсун ошолорго. Аллахтын каргышы болсун ошолорго. Башка сөзүм жок. Мына үйүмдөн чыганбы, ушул жерге келгенче артымдан жүрүшөт 3-4 машина менен. Бул жерден чыганбы, кайра үйгө жеткенче 3-4 машина менен жүрөт. Жазасын Аллах берсин ушуларга. Бир дагы бир орчун маселе болду. Мына мамлекет, өкмөт ошо масштабтуу пандемияга каршы күрөштө өзүнүн алсыздыгын аябай сабатсыздыгын көрсөттү, уюштура билбестигин көрсөттү. Ошол эле учурда коомчулук өзү уюшуп аябай жардам берүү жагын колго алып, бул жагынан абдан бир уюмдашууну көрсөттү. Анан ошол эле учурда дагы бир маселе бар. Бул мисалы үчүн кээ бирлер бар, миллиард сом уурдайт дагы, миллион сомун чачып коет. Анан ошону менен булар дагы баягы өзүнүн бир мындай алдоо жазгыруу, элдин көзүнө топурак чачуу жагы дагы аябай күчөп кеткен бир нерселер болуп жатат да. Бул мындай нерсе чындыгында кайсы бир күйүп жаткан жерди чечүүгө болоттур. Бирок мындай пандемияга каршы күрөштө мамлекеттик масштабта пландалган, ойлонулган иштер болбосо, мындай бир аз өрт өчүрүү маселеси көйгөйдү чечпейт. Өтө оор, өтө коркунучтуу суроону койдуңуз да. Бул абдан коркунучтуу суроо. Себеп мына ушундай элдин башына түшүп турган апааттан дагы пайда издегендер мите курттар толтура да. Бир жерге алып барып ун бере коюп, бир жерге алып барып май бере коюп, бир жерге алып барып палатка тиге коюп. Жок, садагам. Эгерде быйыл шайлоо болбосо, алардын жыты да болмок эмес. Биз көрүп эле келип атпайбызбы? Жылда сел алган айылдар бар. Жылда кыйынчылыкка кабылган айылдар бар. Бирөө басып барбайт го. Быйыл бирөөнүн корозу өлүп калса дагы бата кылып коелуп баргандар чыгат. Ошол эң жаман жери, Айдан мырза, ким кайсы райондон чыкса, ошол районуну көтөргөндүгү бул аябай жиктелүү, бөлүнүү. Бизге бүтүн Кыргызстан керек да. Мына караңыз. Мисалы биздин мен макул эмесмин деген кыймылыбыз. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы бул Москвадагы, Россиядагы жүргөн азаматтардын баарына көмөк көрсөтүп атат. Себеп сен канчалык дебегин үйдөсүн. Мына ошол бөтөн жакта жүргөндөр же дарыгерге барып кайрыла албайт, же дары сатып ала албайт, же жатаар үйү жок, башкалары жок. Эң мусапыр болуп кыйналып аткандар ошолор.
Мына ошолорго биз көмөгүбүздү берип келатабыз, бирок булардай болуп эле камера көтөрүп алып артыбыздан тартып жүргөн жерибиз жок. Мына азыр биз бир канча 3-4 жигит биригип отуруп, мына ошол Гансидеги жайгашкан ооруканадагыларга бир 2 жумалык эт тамак менен камсыз кылып атабыз. Бирок аны да эч бир жерде көрсөтүп, мындай бир Гагарин космоско учкандай кылып көрсөтүп аткан жерибиз жок. Биз баардыгын жасасак Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасайбыз. Анан куршап айылыбызда дагы ушундайлар түзүлгөн экен, мага дагы чыгышыптыр. Ушундай деп көмөк көрсөтүп койбойбу дегендей кылып, садакаларым мен көмөк бүтүндөй Кыргызстанга көрсөтөм. Бүтүндөй Кыргызстандын элине көрсөтөм. Анан мен ушул жерде туулдум эле, бул жерде чоңойдум эле, бул жерде окудум эле дегендей сезимдерден алысыраак болушубуз керек. Тилекке каршы ошол сыяктуу жасагандарды Жээнбеков чакырган экен, абдан жакшы кылыптыр. Баягы кыз 1000 жолу рахмат, жап-жаш кыз. Мен жолугушууга барбайм, жолугушууну каалабайм дагы деп баш тартып койду. Бул баягы соопчулук үчүн жасап аткан, кылып аткан инсандын, азаматтын жасаган иши ушул. Анан бирде мени жасай коюп, чакырса чуркап бара коюп, мына чуркап бара койгондордун бирөөсү чыгыптыр. Рахмат деген сөзүн да укпадым, экинчи кирбейм, барбайм деп. Эми ошону көрүшүң керек беле көзүң менен. Ошондуктан Айдар мырза, бул баягы эл ушуга ишене кетет дегенден алыспыз. Мына ушундай оор кырдаал түзүлүп калганда камерасын көтөрүп барып, баягы мен айткан боор езилип кеткен бооркерлер ушуну көрсөтүп аткандыгы дагы бир чети кыжалат кылат кишини. Себеп өз элиңди өзүң чөгөлөтүп алып, анан ошого кичине барып башынан сылап койсо, эл ошолорго барып анан жалынып, 20 жыл башта 2000 жыл айткан экенмин да, бир сөзүмдү айтып атам. Бир мисал келтирдим, айылда жыйын болуп атканда, бирөө бир себет нан жаап алып көтөрүп кетип барса, төбөсүнө бир коет дагы бир себетти алып тартып алып кетет, уурдап. Анан мен сен дагы ачка өлбө деп бир нанды сындырып, бир таштап койсо, боору керек экен, күйүмдүү экен деп бата берген сыяктуу болуп калдык эл депчи. Сиз айткандай, келечегиңди уурдап, миллиондогон, миллиарддаган акчаларыңды уурдап, анан болбогон 100 сомду таштап койсо эле, бата берип отура берген эл болуп калдык да. Тилекке каршы ушундай. Ушул нерсе баягы бул масштабтуу маселени чечүүдө мамлекеттин ролу кандай өзгөчө экендигин, баягы жерлердеги бийликтердин дагы ишин уюштуруу, мына Россиянын мисалында да, мисалы үчүн кынтыксыз бардыгы жасалып, эң аз адамдын өлүм чыгымына дагы аз болду, ушул жерлерден көрсөк болот. Анан бул жерде мамлекеттин бюджеттеги мүмкүнчүлүгү. Россия бүт көбүнчө кендерди, баягы олигархтарды четке сүрүп, налогту жыйнап, азыр абдан бир 600 миллиард долларга чейин баягы запасы бар. Бизде тилекке каршы өзүбүздө бюджетте 0, эчтеке калбады. Бирок биздин бир гана байлык алтын кендерибиз. Карап көрүңүз, Кумтөр баш болгон, Кумтөр, Жер үй, Иштанберди, Бозумчак, бул жагында алтын кен дегендер. Чаткалдын дээрлик баары, Кадамжайдагы Шамбисай. Булардын бардыгы мамлекетке иштеген жери жок. Булардын бардыгы кетип жатат. Эгерде биз ушул кендерден жок дегенде 50% алтынды мамлекетке ала турган болсок, азыркы суралып жаткан акчанын өзү эле келет эле. Өзү эле келет эмес, Айдар мырза, алардан дагы эселеген көбүрөөк акчалар келмек да. Бирок тилекке каршы кыргыз бийлигине ишеним артпайт да, жеп коет да. Мына кече айтышпады, ошол сырттан ошол ооруга каршы деп күрөшкүлө деп келген акчаны биз айлыкка бердик деп атпайбы, уялбастан. Эгерде бул оору болбогондо айлыксыз калмак экенбиз да. Кандай дейсиз? Ошол бюджетте дээрлик 50 миллиард сом жок, жетишпейт. 50 миллиард сом жетпейт. Ошол 50 миллиард сом акча чогулта албаган өкмөттү мыкты иштедиңер деп жогорку кеңеш мактап отчетун бекитип бербедиби? Мына ошол азаматтар кайра баратпайбы азыр элге? Билбейм, Абылгазиевке тек гана Манасты орденди гана такканы калды, калганын баарын жасашты, аябай чоң. Сый сыпат, урмат менен жиберишти. Ар кандай сөздөр болуп атат, кайда экенин Кудай билет деп айтып атпаймынбы? Ошондуктан биздин кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги бүгүнкү күндөгү чакырыктарга сабатсыздык менен жооп берип атат.
алсыздык менен жооп берип атат. Мындайча айтканда, өткөндө бирөө айтып атат, аябай жакшы мисал келтириптир да. Биринчи президент үй бүлө башкарса болот дегенди далилдеди, экинчиси балдарын башкарса болот дегенди далилдеди. Атамбаев айдоочун башкарса болот деди, Жээнбеков башкарбай койсо деле боло берет дегенди далилдеп атат деп чыкпадыбы? Абдан туура айткан. Бүгүн Кыргызстанды бул жака бар, бул жака бас дей турган киши жок. Тилекке каршы ушундай. Эми жанагы келген карыздар боюнча, алып аткан акчаларыбыз боюнча бул алсыз киши, сабатсыз киши дайым бирөөнү күнөөлөйт. Мына 24-июнда бизден 100 аскер Москвада жеңиштин 75 жылдыгын парадка барып катышып келди. Ошол жактан келген 100 аскерден вирус чыкты деп жарыялады. Бул деген уят да. Аябагандай эбегейсиз уят маселеде. Ал Москванын Кызыл аянтында 14 000 аскер өттү парадтан. Анан ошолор издеп жүрүп кыргыз жоокерлерине гана тийиптирби? Бул деген сөз бирөөгө шылтоп, бирөөгө жүктөй салабыз деш менен тышкы саясатыбызга аябай каттуу сокку берди. Ишеним арттырбай турган сокку берип койду. Бул уят маселе. Себеп булар ойлоду да жана парадка катыштырбай койгондугуна биз ушинтип жооп берип коебуз деп. Жок, бул өтө тышкы саясатта каттуу таасирин берүүчү, зыянын тийгизүүчү чоң бир саясат. Кече мына Орусиядан аскер дарыгерлер келип түштү. 100гө жакын кишилер келип, ошо дарылоого жардам беребиз деди. Сиз сурооңуздун бирөөсүндө айттыңыз, жөнөкөй катардагы биздин мыкты дарыгерлердин сөзүн уккан инсан жок да. Жок. Аларды укпай атат. Мына Пахман айымдын кайрылуусун караңызчы. Патологоанатом. Биз ачып көрсөк, ал жерден вирус чыкпай атат. Массалык түрдө өлүмдөрдүн себеби башка да болуп атат. Эмне үчүн ушул кезге чейин бир киши келип бизден сурап койбоду деп какшап атат. Эмне үчүн дарыгерлерди жыйнап алып консилиум кеңешме өткөрө турган киши жок, кеңешме өткөрө турган министр жок деп какшап атпайбы? Биздин дарыгерлер, мына Марат деген дагы бир кыргыз дарыгер мырза кайрылбадыбы? Мунун себептери таптакыр башка да болуп атат деп. Эмне үчүн ошол сыяктуу билген, сабаттуу дарыгерлерди чакырып алып эмне үчүн укпайт? Өткөндө Марат Ашимович Байжиев менен сүйлөшүп атсам айтты да, илгерки биздин кыргыз жетекчилери Разаков болобу, Усубалиев, Масалиевдер бизди чакырып алып укчу. Биз кандай десек ошондой аткарчу дейт. Азыркылар чакырбайт дагы, айтканыңды укпайт дагы, сен барсыңбы, жоксуңбу, сени менен так иши жок деп. Мына сиздин берген сурооңузга жооп ошол. Чындыгында ушул дарылоо протоколу жоктугунан дүрбөлөңгө түшкөндөн биз мисалы үчүн антибиотиктерди каалагандай пайдаланып, жанагы кошулма астма өкөлдөрдү эмнеси гана жок сайынып, ар ким үйүндө жатып алып дарылангандар, мына ушулардын бардыгы чоң кесепеттерге алып келгенин белгиси. Мына Москвада ушул март айында, май айында аябай каттуу жүргөндө биздин эмгек мигранттарынын ичинен Кудай өзү сактасын, эч кандай мындай өлүм болгон жок да, дээрлик эч кандай мындай неме болгон жок. Өлүм болгон жок. Бирок алар ооруп жаткан мезгилде ошол врачтар келип, кандай дарылануунун эрежелерин аларга айтып кетип жаткан. Кеңештерин берип, телефон аркылуу кеңеш берип. Өздөрү да келип чакырылган учурда. Могу оорулошсо дароо алып кетип, оорулошпосо мындай кеңешин деп. Бизде тилекке каршы мына ушул координация, кандай дарылоонун жол жобосун бекитүү, ушулардын жоктугу ушу чоң бир өзүбүздү чоң трагедияга салгандай болду. Анын эки себеби бар. Биринчиден ошону уюштуруп иш алып бара турган сабаттуу адис калбайды да. Жетекчилерден сабаттуу адис жетекчи калбады. Келген кеткен министрлерди көрүп атабыз. Алардын орун басарларын көрүп атабыз. Эмне иш менен алек болуп жүргөндөрүн көрүп атабыз. Тескерисинче аптекалары бар, дарыканалары бар адамдар жетекчи болуп келип, мына ошол бизнес жасап атпайбы ошону? Эми карабайсызбы? Башка өлкөлөрдө бет каптарды баягы эл жалпы кирүүчү жерлерге бекер берип, ошону тактырып киргизип атса, биздикилер ошол жерде туруп алып,
2 есе 3 есе кымбаттатып алып, баары бир сатып аласың да дегендей кылып жылмайып карап. Бизде баягы дарыларды дээрлик канча эсеге көтөрүп жүргендиги жөнүндө кимдер гана айтпады. Бирок эч ким таасир кылган жок. Кыргызстанда дарыкана түйүндөрүнүн ээлери ким экенин беш колдой билебиз. Россияда, Москванын башка шаарларында комиссия түзүлүп алып, дарыканаларга кирип, ким бааны көтөрүп жүргөн болсо, алардан дарыкана кызмат көрсөтүү лицензияларын тартып алып атты. Мына ошондой коркунуч менен бааны сактап, жөнөкөй элге жеткиликтүү кылып кармап турду. А биздечи? Бизде шымын чечип башына кийип алды да. 500 сомдук турган дарыңды 7000 сомго чейин чыгарып жиберишти. Кээ бирлери 20 миңге чейин сатып алды. 30 миң, мына бир азамат бар, ошол барып туруп айтат. Барганда эле мону көрсөттү дейт, ушунча төлөңүз, биз тез дарын сатып алабыз деп. Билесизби? 32 миң деп жазып бериптир, ошол жерден санап берип. Башында сиз айтып аткан март-апрелде бизде оору вирус таппай, келиңиз ушуга макул болуп коюңуз, биз ушундан каза болду деп жазып коелу, сизге акча төлөп беребиз деп кыйналышпатты. Эсиңиздеби? А кийин мына пневмонит бөйрөктүн эки жагынан кагынуусу пайда болгондо, өпкөнүн эки жагынан кагынуусу пайда болгондо санын кыскарта албай кыйналышты. Демек, пейилди бузбаш керек эле. Ниетти тууралаш керек эле. Анан ошол тийиштүү даярдыктар көрүлүп, ушул багыттагы адистерди чакырып, Боронов эмнени билет? Абылгазиев эмнени билет? Ошол дарыгер, академик, профессорлорду чакырып, Кудайдын кутту күнү 2 сааттан жыйын өткөрүп туруш керек эле. Мына ал Пахман айым айтып аткан дарылоо протоколун өзгөртүш керек деп кыйкырып атты да. Бечара айым жалгыз экен, анын сөзүн эч ким укпайт экен. Бирөө кулагына да кыстарып койгон жок. Бизде адистерди укпай калды да. Сабаттуу инсандарды укпай калды. Жөн эле жана кыйкырык болуп калды да. Үйдө олтур дегенден башка кыйкырыгы жок. Баягы биринчи кезекте кандай дарылар керек, кандай дарылануу керек, эч кимге ишенбей калган биздин элибиз өзүн өзү дарылап баштады да. Себеп интернеттен ар кандай маалыматтарды алып, ошого ага туура келгени бар, туура келбегени бар. Менин көп белгилүү Кыргызстанга белгилүү болуп калган тааныштарымдын четинен көбү ооруп чыгышты. Арасынан ошол Чубак ажы кетип калды, раматылык. Анан Садырдын молдо кетип калды. Атактуу дегендерибиздерден Кудайга шүгүр, баягы жашы бир топко барып калган. Биз баягы кечки маек деп көрсөтүү ачып, ошону маектешип аттык эле. Ошолордун баарын дээрлик жаштары 80ден өтүп калган. Ошолордун бир 80% ооруду. Кудайга чексиз шүгүр, ооруканага барбай туруп, үйлөрүндө айыгып кетишти. Ооруканага барган жок. Бир гана эжекебиз, кыргыз эл артисти, анан бир дос кыргыз эл артисти, экөө ооруканада 10 күндөн жатып чыгышты. Калгандары дээрлик үйлөрүндө айыгып кетишти. Ушу пандемия келгенде негизги маселе бул мамлекетти бекемдөө, мамлекеттин мүмкүнчүлүгүн арттыруу экенин сыноо болду. Бул сыноо болду. Ушу мамлекет бекем болбосо, мамлекет алсыз болсо, бул эч нерсеге жарабай, эл ушундай оор трагедияга учурарын көрсөттү да. А мамлекет каражатты кайдан табат дегенде эле жанагы маселе келип чыгат да. Ушул биз форс-мажор кырдаалга туш болдук да. Ушундай учурда мамлекетте ушул бирден бир киреше алып келип жаткан, ушу кумтөр баш болгон алтын кендер, биз 50% алтынды калтырышыбыз керек да. Бул маселе чечилиш керек да. Кандай дейсиз? Сиз билесизби, Акаевдин кезинде биз депутаттар референдум өткөрөлү деп чыкканбыз. Эл чечсинчи, макул. Депутаттардын айтканы жакпай атат сизге. Сиздин айтканыңыз бизге жакпай атат. Бийликтин туткасы эл, жердин астындагы байлык, суу байлыктары, мондой кен байлыктар кыргыз элинин энчиси деп жазылып турат. Бул Кыргызстандагы эл өзү чечмейинче башка эч ким чече албайт деп. Ошон үчүн референдум жолуна чыгалы дегенде аябай чыдабастык кылып, ар кандай шылтоолорду таап, көз боемоочулук кылып ушул деңгээлге жетти да, ушул кезге келди. Анан тескерисинче ошол мезгилде ушул маселени көтөргөн азаматтарды да аябай катуу куугунтуктап келбедиби? Мына Абсамат Масалиевди
жанакы Мамбетов деген баштакы политехникалык институттун ректору болуп келген окумуштуу кен байлыктары боюнча адис болгон азаматтарыбыздын баарын тепкилеп, аябай жек көрсөтүп, жаман көрсөтүп, кейлерине ар кандай сыйлыктарды берип, токтотуп, макул болбой койгондоруну мыкаачы кылып көрсөтүп, элге кыйкыртып, ушуларды камаш керек деп, ушулар элди бузуп атат, тынч жаткан элди ушулар козутуп атат деп, аларды мокочо кылып көрсөтүп келбедиби? Бирок азыркылар үчүн бул кендер жоктой эле да. Азыркылар үчүн форс-мажор ушундай оорабал болуп атат. Азыркылардын акылы жетпейт ал маселени кандай кылып чечүүгө, эрки да жетпейт. Сиз айтып аткан маселени кандай кылып чечсе болот? Кен байлыктары Кыргызстандын элинин энчиси. Энчибизди кандай кылып чечели, урматтуу мекендештер, келиңиздер. Иштетелиби, кое туралыбы? Эки суроону коюп туруп элге чыгыш керек. Кое туралы деген болсо, эл аралык келишимдерди дагы ушундай болот. Элдин чечими ушул. Бул эң жогорку элдин каалоосу. Кечирип коюңуздар, токтотобуз. Же шарттарын карап чыгалы. Мына ушундай жолу коюш керек. Булардан эми алганыбыз мына Кумтөрдөн 5-6 миллиард сом. Алып кетип жатканы бул 50-60 миллиард. Эми ушундай учурда форс-мажор кырдаалда бул маселе чечилиш керек да, сөзсүз. Мына эмнени карабайсызбы? Жер үйдү карабайсызбы? Жер үйдөгү алтын кенинин кору 7-8 миллиард доллардын тегерегинде. 7-8 миллиард доллардын тегерегинде. 100 тоннада деп айтылат, ал бир 5 деп айтып атышат. 5 миллиард деппи? 7-8 миллиард доллардын тегереги деп биз Союздун мезгилиндеги чалгындоо иштерине карайбыз. Ушуну 100 миллион долларга берип жибербедиби? Мына ушул көзүңө көрүнүп турган келечегиңди уурдап аткан бийлик каяктагы акылыңа сыйбаган нерсе жалаларды жаап койгон болсо, ушу маселени көтөргөн азаматтарга, жигиттерге, кыздарга көзүңө көрүнбөгөн жаланы жаап койсо, эл кокуй ушундай турбайбы деп бул жагына чуурулуп кетип калып атпайбы? Кандай кылып түшүндүрсө болот элге? Караңызчы. Монол жердеки жөнөкөй эле жаткан бир алманы, анан могул жерде жаткан аябагандай биздин элибиздин келечеги болуп турган маселени, муну алма уурдап кетти, муну алмаңды алып кетти десе, элдин баары муну алманы алып кеттир деп ушунун аркасынан чуркап атпайбы? Муну жакта келечегиңди уурдап бүттү, кысып койду го. Небере чебере кыбыраңа чейин мойнуңа илип койду го. Эл таразага салганды үйрөнүш керек го. Муну эмне үчүн каралап атат? Муну эмне үчүн мактап атат? Эмне эле бул кишиге, бул жигитке же бул кызга асылып калды? Демек, асылып атса артында бир нерсеси болсо керек деген ойду жүгүртүш керек да эл дагы. Анан жанагындай бир арзан нерселерге түртүп койгон болсо, ошол жакка чуркап кеткен болсо, элибиздин келечегине элибиз өзү дагы бир жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Бир ушу сөздүн аягында эл ушул таразалай турган, тандай турган мезгил жакындап келатат да. Ушуну эске алыш керек деп ойлойбуз. Эми бардык нерсе элдин колунда. Чындыгын айтканда, элдин колунда. Эл кандай чечим кабыл алса, ошондой болушу керек. Эч ким бүгүн эч кайсы жакка ары тур, бери тур деп элге көрсөтмө бергенге укугу жок. Андай бербешибиз керек. Тек гана эсиңе кел дешибиз керек да. Баарыбыз биригип, эсибизге келишибиз керек дагы. Өз тагдырыбызды өзүбүз чечкенге жөндөмдүү, сабаттуу болушубуз керек деген маселени коюшубуз керек. Чоң рахмат сизге. Ийгилик болсун.